Сиздердин көңүлүңүздөр эки маселеге бөлөйүн деп турам. Ошо биринчи маселеси түштүк баратада Советский Токомбаева көчөсүндө 93-жылы 1993-жылы мэрия тарабынан 4,5 миң гектар жер берилип, Үркүндүн эстелиги салынмакта. Ошол жерге бүгүнкү күнү кафе салынып алыптыр. Муза Кулматович өкмөткө протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, тиги башкы прокурор менен ошонун тууралыгын, мыйзалыгын текшерип, изилдеп, анан ошол жерге туура эмес берген кишилерди жоопко тартылган жагын өкмөт карап көрсө. Экинчи маселебиз, өзүңүздөр билесиңер, баары бүткүл дүйнө жүзүндө алы жер ысып, мөңгүлөр эрилип, муздар эрип атат. Ошого байланыштуу өкмөткө мен сунуш кылар элем. Эмки жылы 2010-жылы ушу Кыргыз жеринде мөңгүлөрдү сактоо, коргоо жылы деп жарыяласак, анан ушунун үстүндө өкмөт өзүнүн бир иш пландарын иштеп чыкса, муну керек болсо эл аралык бийик деңгээлде бир өткөрсөк жакшы болор эле. Анткени себеби суу проблемасы 50 жыл, 100 жылдан кийин бензинден да кымбат болот, газдан да кымбат болот. Ошон үчүн биз мөңгүлөрдү сакташыбыз керек.